Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Бүгүнкү күндө баарыңыздарга материал жеткен. Өткөндө 9-уна таркаткан материал боюнча урматтуу депутаттар кворум болбой калганына байланыштуу бүгүнкү күнгө жылдырылган. Уруксат болсо сессияны добуш коюм. Добуш берип коюңуздар, ачык жарыя болот. Анда уруксат болсо урматтуу депутаттар, күн тартиби боюнча башка сунуштар жок да, бул кезектүү сессия болгондон кийин эки эле маселе каралат да. Ушул боюнча күн тартиби боюнча макул, каршы жок, рахмат баарыңыздарга. Баштап эсеп счету ачылгандыгына байланыштуу 2025 жылдын кирешелер жана чыгашылар сметасын өзгөртүү төмөнкүдөй статьяга жылдырып берүүңүздөрдү суранам деген. Бул боюнча бюджет комитетине жөнөтөбүз, комитеттин коркунусу бар. Уруксат болсо комитеттин төрайымы өзү тааныштырып койду. Саламатсыздарбы, күнүңүз менен кош болсун. Уруксат берсеңиздер, Динара эжекеевичти иш ордуңуз менен куттуктайбыз, ишиңизге ийгилик. Анан биздин комитет төмөндөгүдөй жогорку кайрылууларга төмөндөгүдөй корутунду чыгарганбыз. Өзүңүздөргө маалыматыңыздарда бар. Ветеринария боюнча дагы маалымат берип койду. Сом бир баш кой эчкиге 30 сом, мал чарбачылыгына тоюн даярдоо үчүн 1 гектар жерге 2500 сом, балык чарбачылык жана эт алуучу жайларга 1 гектар жерге 5000 сом деп Канат мырзанын кайрылуусу бар. Ушул кайрылуулар толугу менен отурумда кабыл алынган, макул болгонбуз. Силер да карап маалымат алып коюңуздар. Анан ветеринарлык акы боюнча, кызмат боюнча могу жакта эмелер бар. Ресторанттарды карап коюңуздар. Артында бүттүгү. Өзүңүздөр бунун баарын окуп отурууга кажети жок го дейм. Андан кийин өзүңүздөргө маалым болгондой, ЖКХнын бөлүнгөндүгүнө байланыштуу кайрылуу түшкөн. 25-жылдын 21 майындагы жана Кара Бура тазалык муниципалдык ишканасынын директору Канат Мамбетовдун 13 майдагы кайрылууларын карап жана талкуулап, бюджет комитети төмөндөгүдөй корутунду кылдык. Бизде өзүңүздөргө маалым болгон 1 апрелден баштап ЖКХнын иши токтотулган. Ошондон экономдолгон акчалар боюнча маселе бар. Айлык акыларынан экономдолгон акчалар, социалдык фонддон, унаа жана төлөө кызматтарынан статьясынан 14 миллион 148 миң 100 сом акча экономдолду. Коммуналдык чарба бөлүмүнөн эмгек акы статьясынан 8 миллион 952 миң 800 сом, социалдык фондко төгүмдөр статьясынан 1 миллион 345 миң 300 сом, унаа жана төлөө кызматтары статьясынан 3 миллион 850 миң сом, жалпы 14 миллион 148 миң 100 сом экономдолгон. Аны биз төмөндөгүдөй статьяларга коюп чачтык. 22-15 статьясына башка төлөө кызматтарын алуу статьясына 353 миң 600 сом. Ар кандай чыгымдарды сметчик жалгашат экен. Ошол 22-15 статьясына кетти. Коммуналдык чарба бөлүмүнө 22-15 статьясына башка төлөө кызматтарын алуу статьясына 6 миллион 100 миң сом. 22-22 статьясына учурдагы чарбалык максаттар үчүн буюмдарды жана материалдарды алуу статьясына 3 миллион 196 миң 900 сом. 25-11 субсидиялар статьясы 1 миллион 248 миң сом. 31-11 статьясы имараттар жана курулмалар статьясына 547 миң сом. Андан кийин билим берүү бөлүмүнө 22-15 статьясына башка төлөө кызматтарын алуу статьясына 1 миллион 813 миң 500 сом. 22-21 статьясына мүлктү учурда оңдоо статьясына 989 миң. Ушинтип 114 миллион 148 миң 100 сомду ушундай кылып бөлдүк.
Oyuncular qanday bizim komитет shunday seçim chiqardi. Урматтуу депутаттар, бюджет комитетинин корутуусу боюнча суроолор барбы? Суроолор болду. Бизден тактоо эрежесинде кол көтөрүп, өзүнүн убакытты өзүбүз албайбыз, урматтуу депутаттар. Суроолор болсо берсеңиздер болот. Evet, şu yaptı şunday, şunday. Şöyle razıysa var. Төрага дагы бир менде сунуш. Эгерде азыр биз эми могу стать башында ошо күн тартиби боюнча биз ошону мисалы Кара Бур айыл өкмөт бюджетине 2023-жылга бекитилген чыгашалар сметасын өзгөртүү киргизип атабыз да. Анан бул жерде мисалы дагы деле ошо айыл аймактардын маселеси ушу күн тартибинде актуалдуу болуп калып атат да. Анан кийин эгерде уруксат болсо мен сунуш киргизем. Эгер көпчүлүк колдоп берсе биз Бакыян айылында көйгөйлөр көп. Эми депутат болуп келгенден бери эле элдин көйгөйүн жеткиребиз деп келдик, элдин үнүн жеткиребиз деп. Анан ошол маселелердин чечилишине дагы салым кошолу деп келдик. Анан бүгүнкү күндө Бакыян менен Тамчы булактын ортосундагы жол маселеси аябай бүгүнкү күндө көйгөй жаратып атат да, окуучулар ылайым менен басып келип атат. Ал жерде эч кандай жумуш болгон жок. Анан ушул статьяны өзгөртүп атканда мен сунушум ошо Бакыян менен Тамчы булак ортосунда 1,5 километрдей жолда. Буга чейин дагы айтканбыз, айыл башында киргизген болуш керек. Анан ошол жумуш башталып калса деп, эң жок дегенде 1 километр жолду баштап калсак, ушул эгер мыйзам жол берсе, ошо көпчүлүк депутаттар колдоп берсе деген сунушту айтам да депутат. Коркундун менен иш алып барып же Талкуудабыз. Очередь менен кетпейбиз. Урматтуу депутаттар, бул жерде азыр Мезекебиз маалымат берди. Анан мен силерге айтпадым, өзүңүздөрдүн оюңуздарды, сунушуңуздар болсо айтыңыздар депчи, корутундо кандай макулдуктарды, макул эместерди ошол боюнча кетип атат. Айтыңыз. Колдоп берсеңиздер ошол маселени сунуш катары киргизип атам төрага, добушка коюп берип койсо. Аварсаны аттаналайды болсо. Мен ошол мыйзамдуу жолу деп сурап атам да, бул жерде мисалы азыр күн тартибинде карап атпайлыбы? Кара Бур айыл өкмөт бюджети 2023-жылга бекитилген чыгашалар сметасын өзгөртүү киргизүү боюнча деп. Мен ошол нерсеге сунуш киргизип атам. Эгерде Түнүктү суммасы канча болот? Канча сом болсо ошо тротуар менен өтөйүн болот? тротуар эмес, жол. Тамчы булак менен ошо Бакыян ортосундагы жол. 1,5 километр жол. 1,5 километр. 1,5 километрдин баарын деп айтпайм, бирок баштап ошо 1 километрин баштасак. Башка жолбу, асфальтпы? Мындай эле жол да, ички көчөлөр. Засыпка? Жок. Урматтуу депутаттар, Засыпка кылыппы же асфальт деп? Асфальт деп. урматтуу депутаттар, келиңиздерчи мына бирден мезекте кол көтөрүп кетейикчи, ал бияктан киши кол көтөрүп атат. Тактабай дегенде биякта Абас мырза жол деп атат. Эмне жол экен? Сыргак мырза. Жол деп атат да. Эмне жол экен тактабай дегенде да. Бул ошо Тамчы булак менен Бакыяндын ортосундагы ошо байланыштырып турган жол. Өзү жалпы узундугу 1,5 километр. Анан ал жерден ошо жолдун өзү эмне жол экенин ички жолдорго кирет. Бул асфальт же Деунун балансында кандайсыз? Анан ошого бир асфальт төшөө боюнча сунуш айтып атам да. 1 километр жолго эми биз азыр сметчик эмеспиз да. Улук акен немесинечи. Анан мен эми ошонун немесин азыр пока киргизип атам. Анан кийин колдоо тапса ошол иштердин баардыгы жүрөт деп айтып атам да. Буга чейин дагы биз сунуш айтканбыз, анан өткөн эмес. Эми ошол бүгүнкү күн тартибине чыгып атат да. Бүгүнкү күндө эми жол маселеси баардык жерде эле барып билебиз. Ушу Бакыян менен Тамчы булактын ортосундагы көпчүлүк депутаттар ушуну колдоп берсе деп сунуш бул. Төрага коллегаларга мындай жеткиликтүү болуп кетип, кетип калып кечирип сурайбыз. Өткөн отурумда дагы сөздөр болду да. Бул жерде урматтуу коллегалар ашыкча эч бир киреше, эч кандай ашыкча акча караган жокса, мурунку каралып кеткен акчаларды кайра статьяларды өзгөртүп эле бүгүнкү күндө ЖКХ бөлүнүп атканда байланыштуу статьяларды өзгөртүп атабыз да. Жолдор боюнча бул жерде жана биз мурун карап кеткен 600 рейс шагыл кум төшөө боюнча болчу, ошолорду калтырып эле ошол эле боюнча
карап кетип атабыз. Бүгүнкү күндө эч кандай ашыкча бир да сом акча караган жокпуз, урматтуу коллегалар. Ортодон ашыкча акча карап атсак, мындай сунуштарды киргизсек туруу болмок да. Анан бул 2025-те пландаган бюджетибиз болчу. Ошону бүгүнкү күндө ЖКХ бөлүнүп аткандан кийин анча жерден скайкаларды өзгөртүш керек болду. Ошол себептен отурум болуп, ошол себептен бул сессия болуп атат да. Эгер ЖКХ бөлүнбөгөндө бул акча ошол модели мурунку багыт боюнча эле кете бермек да. Ошону туура кабыл алып коюңуздар. Бүгүн өзгөртө турган нерселер ушу статьяларды бир-эки отурумда баягы карап чыктык. Төрага катышты, кызыккан депутаттар отурумга келип катышып кетишти. Ошол. Бул жерден ашыкча дагы айыл аймактарга, ошондо дагы Кызыл Адырга башка жака киргизе турган ашыкча карай турган акчабыз караган жокпуз деген маанини түшүндүрүп коеюн деп атам да. Ошол. Корутундан уктук, төрайым айтпады. Аны түшүндүм. Болгону мен ошо сунуш киргизип атам эми, талкуу процесс. Сиздин оюңузда баалуу бул жерде акча буюрса, эгер ашыкча превышенияларды карап калсак, эртең 6 айлык, 9 айлык превышенияларды карап калсак, мондай сунуштарды киргизсек, ошол жерде туура болот деген ойлойм да. Бүгүнкү күндө бул 2025 бюджет кабыл атканда бир добуштан ушул жерде 31 депутат отуруп баарыбыз кабыл алганбыз турабы. Ошол эле иштеп бүгүн ошол ЖКХ бөлүнүп атканына байланыштуу анча-мынча статьяларды өзгөрттү да. Ошолдан туура кабыл. Жок, аны мен туура түшүндүм. Сиз азыр айтып атасыз да, сиз мыйзамсыз эле нерсени, түшүнүксүз эле нерсени азыр күн тартибине алып чыгып атасыз деп атасыз да. Мыйзамсыз деген жок. мыйзамсыз эмес. Жок, бул жерде биз ар бирибиз азыр мен эми бүтүрүп алайын. Сиздикин уктум мен. Сиз азыр айтканыңызга жооп берем. Мыйзамсыз деген жок. Просто азыр сиздин сурап атканыңыз сметчик песни отпайсыз, болжолду билебиз, 1 километр 10 миллион сом тегере келип бардыңыз. Сиз сурап атканыңыз где-то 15 миллион сом болот да. Биз бул жерде 14 миллион 100 беле 14 миллион 148 миң сомду карап атабыз азырчы. Ошону айтып атам да. 14 миллион 148 миң сом бүт бар өзүнүн багыты менен болчу да. 25 бюджет кабыл атканда бүт бардыгын ушул жерден муктаж чечип баары өзүнүн багыттары менен бөлүп кеткен акча эле бул. Ашыкча бир сом акча караган жокпуз. Ошону айтып атам. Биз аябай талашып тартыштык, аябай чоң талкуу болду. Сиз айткандай проблема бүт жерде бар. Сиз эмес ушул жерде отуруп менин деле алгым келди, баарыбыз алгыбыз келип, бөлүп айылыбызга барып, ошо окуубузга барып иш жүргүзүбүз келди аябай. Анан аябай талаш тартыштын жыйынтыгында бүт нерси менен бөлүнгөн Гүлмира айым деле маалымат берет болуш керек. Расшифровка окуп берип койсоңуз сиз деле эгер кандай каяка кетип атат ошол боюнча анан баарыбыз макул болуп чыктык да. Биз деле аябай ойлонуп толгонуп отуруп анан араң корутунду чыгардык. Бизге да оңой болгон жок. Баарыбыздын эле алгыбыз келип турат. Баарыбыз эле бөлүп тегиштүү алып эле иш жүргүзүп келип атат. Анан бул жаңы ЖКХ жаңы бөлүнүп аткандан кийин, жаңы иш баштап аткандан кийин жардам берүүлүк ишине колдоо көрсөтүп коелу деген максатта макул болдук. Жаңы бөлүнүп атса, анан кийин артып аткан акчалар бар болсо анан кийин иш кылбайлыбы. Жак, кол кетип Мен атат. сөзүм этене чыкпайм, телефончуна отурам. Бул жерде сурайын сурап калгандан кийин макул. Урматтуу коллегалар, анан корутун боюнча да баарыңыздарга материал жеткен, баарыңыздар бөлүп таанышыңыздар. Азыр комитеттин атынан сурап берсем, ушу корутунду бир добуштан эле колдоп бериңиздерди баарыңыздарды. Анткени деген бул биз буга чейин 25 бюджетти бекитип атканда дагы баардыгыбыз колдогонбуз да. Ошол эле нерселерибиз бул жерден. Ошону дагы биз колдоп берип коюңуздар суранам да. Билим берүү бөлүмүнө кеткен акчалар булар башталып, анан кийин бөлүнүп калган, жетпей калган, сметчик баргандан жетпей калган берүүгө туура келди. Бул башталып калган ишти таштап коюуга болбой калды. Азыр жак, бүтө элек азыр. Ошон үчүн билим берүү бөлүмүндө башталып калган иштер боюнча эле. Бул жерде биз образованияга коюп атабыз, өзүң билесиң, пожарный сигнализация деген ол үчүндө болуп атат. Өзүң айткандай страховка берип атат, азыр акчада деген мамлекет чыгып атат. Эгерде биз аны карап койбосок азыр, сизге очуй маштап берет. Анткени бир акча сизге мода канча берет, сен өзүң айтсаң, өзүң иштеп атсаң акчага менен. Биз ошого да ошону эсепке алып атабыз да. Бизде 6 айлык бар да. Ошол уруксат бир уруксат. 6 айлык менен карайбыз. Жок, мен ал маселелерди айткан жокмун. Мен как будто ошо тиги ЖКХнын ишмердүүлүгүнө каршы чыгып аткандай эле кабыл алып атасыздар го. Биз күн тартибинде
кара бура айыл өкмөт бюджетин 2023 жылга бекитилген чыгыш сметасын өзгөртүү киргизүү жөнүндө деген күн тартибине чыгып атат. Биз ошол нерсеге сунуш эле айтып атабыз. А мен ЖКХнын ишмердүүлүгүнө каршы чыгайын, алардын ишмердүүлүгүн токтотуп алалы деген нерсени айткан жокмун. Мен болгон сунуш айтып атам. Эгерде көпчүлүк чечип берсеңиздер, макул болсоңуздар деген эле нерсе. Анан макул болбосоңуздар мен сөзсүз эле киргизишим берейик, анан ошону кылышыбыз керек деген нерсени деле айткан жокмун. Болгону сунуш бул, талкуу. Анан мындай туура түшүнүңүздөр, сразу эле талкууну эле башталганда эле мага каршы эле ЖКХны же болбосо айыл өкмөттүкүн немеге салып атышат. Ошол эле бул туура рахмат. Чыгып калыптыр да. Бирок мындай да. Сен сурап аткан нерсени ЖКХ акчасы болуш бөлмөсүн керек эле карашыбыз керек. Алар могу жерге сметаларга Лишний акча чыгып атса, бааларды коюш. макул дегенде каттан алалы. Могу бааларды мен ордоруна берип каралып атпайбы жатпа. Урматтуу депутаттар, келиңиздерчи. Мындай бир нетейик мага. Саламатсыздарбы? Бул сыйгак чыгып аткан маселени астында мен да бармын. Сыйгак жакшы көрүп калган жок берди. Биз да сүйлөштүк. Ана берде жазылып атпайбы, силер туура түшүндүңөр, силердин да чечкен маселеңерди мен да колдойм. А бирок статьядан статьяга которсо болот деген жер болот да. Ошодон улам биз да сурап келдик. Ошо болсо бизге жолго бериңиздер деп келдик да. Анан кийин жана сыргак айткандай ЖКХга бут тозуп же ЖКХны жоктолайм деген жерде оюбузда эле жок. Анан ЖКХга да өзүмдүн мемемди айтып койгум келет. Тартыштарым бар. Мисалы үчүн 5 ай өтүп кетти, бир кандай эч кандай иш да жүргөн жок. Биз баягы бюджеттен бөлгөндө 250 миң бердиңиздер эле, биз унчукпай эле кеткенбиз туура эле. Ошол мунубуз да түшкөн жок, эч кандай же башка айылдардан да сурап коем, сиздерде иш жүрүп атырбы десем, эч кандай иш жүргөн жок. Убакыт деген бир пастан учуп өтүп кетет. Анан биз дагы болчогон акчаны өп койсок, анан дагы эле башкара албай, бул акчалар калп анан көрүчү бир багыттуу иш кылсакпы деп туруп, ушул нерсени сиздерден суранып кеттик. Эгерде ошол коюлуп калса, бизди колдоп берүүнүздү суранабыз. Ошо анан сиздер ачууланбаңыздар. Бюджеттегилер биз чечип койдук, биз чечип койдук деп бүткөн. Жок, биз чечип койгонду сиздер ортого салып атасыздар. Кыйынчылык менен чечтик болду. Урматтуу депутаттар, талкуу жүрүп жатат, ачуу калтырбаңыздар. Бул жерде ар ким өзүнүн оюн айтканга укугу бар. Ошон үчүн ачуу калтырбай, мындай сабыр этиңиздер. Дилереже. Ошо биз да ошо бул Марат айткандай, вообще 5 ай 6 айдан бери бир машина пул түшкөн жок айылдарга. Билбейм, башка айылдарда иштеп атабы ЖКХ, мусор кошо вообще иштеген жок. Эч бир мына бизге эл кайрылат, ой деги мына өкмөтүңөр иштеп атабы, депутаттар иштеп атасыңар, эч кандай бир жылыш болуп, айылда бир жумуш болгон жок. Таза суу вообще кыймылдаган жок. Мына мурунку жылдары эчтеке болгон жок. Мына болуп атат, мына барып атабыз дейт, эчтеке иш болгон жок мисалы. Анан элдин атына биз дагы жок дегенде ар бир бияка мынакей чоң кара бурага берип атабыз, башкага баарын эле бөлүнүп атат. Анан могу ЖКХ мисалы ушул убакка чейин билбейм эмне иш кылганын. Өздөрү тирлигин өздөрү кылсын. Мына акызым. Анан бизге ошол неме сунушту ошону киргизип атабыз. Бизге ошону деп сунушту киргизип атабыз. Салгыттарды урматтуу депутаттар, туура айтышып атат депутаттар. Эми бизде деле баягы өздүк салым менен барып иштеп берди. Ким? Ишкан жетекчиси. Анан мындай лишний жүрүш жүргөн жок. Таза суубуз болсо, этекиден элибиз кырылып, аягы жетекчи деп кече сүйлөштүм, уларды алып келели деп атабыз эми. Анан 5600 эч ким иштебей биз деген ушундай эмелер болот. Бир аз көтөрүп ошолорго жардам беребиз. 5000 деген азыр чын эле 2 калыбын келет. Анан аларга мен улам кереден кетишке чейин көчөгө Өзүңүздөр билгендей күн тартибинде 2 маселе бар. Тарифин бекитүү и статьядан статьяга акча которуу. Урматтуу депутаттар, ошону туура кабыл алып туруп бул жерден чечип берейик. Сунуштар айтылды, 2 сунуш түштү, урматтуу депутаттар. Да кимде кандай ойлор бар? Ушул бюджет комитетинин корутундусу боюнча маселе. Башка темадан чыкпайык, урматтуу депутаттар. Сиздерден суранычы. Урматтуу депутаттар, жогоруда айтылган неме боюнча негизи бул нерсени биз баягы бюджетти жылдын бюджетин белгилеп койгон нерсе да. Анан биз ошону кайта эле
бекитип койгон нерсеси каршы чыккан болсо азыр өзгөртүү болсочу. Анан берде мондай дедим. Мен чыккан адвокат болуп аткан жерим жок, бирок бул бөлүнүп биз поддержка кылган орундар булар эме болот да, үстүнчү. Себеп дегенде булар 3 айдан бери айлыгын алыша элек. Жактагы эмелер, сотрудниктер. Анан биз могу эмеде отурумда ошону эске алдык да. Анан бүгүнкү күндө биздин поддержкабызга муктаж ЖКХ. Анан бул нерсени азыр башталып атканда эле биз эме кылып отурган болсок, эмки жыл булардын ишмелүүлүгү кандай болот да. Конкретно суроодан заработный плата өчүн тапсаң, ошол мыйзамсыз. Булар бөлүнүп кеткенден кийин биз кайра кийин төлөй беребизби? Заработный плата берде жок. Көрсөтүп атат го зарплата. Жөн эле маалымат катары. Заработный плата Төлөбөй. Эмгек статьясына карап ставкасына электесиз, ставкасы. Ставкасын эле. Жок, эмгек статьясы карап отурбу. Буга статьясы. Бул ашуулардан артты булар. Ошолордун айлыгынан Бул акча. жерде биз азыр бүгүнкү күндө бекитип аткан сумманын ичинде именно заработная плата жок да. Биз жерде булар эмгек акысын ставкасын бекитип берип атабыз, а зарплата боюнча жок да. Биз кылган жумуштарыбыз бар, ошолордун акыларын Бул жерде эмгек акысын коюп атат да 35 миң акылат. Катарынан берип коюңузчу да. 35 миң акылат. 35 миң стил выплата деп атасыңар, э? Бул ай сайынбы? 35 миң эме зарплата, минимальная базовая ставка деп атат. Анан стил выплата, поощрение, бул ай сайын премия? Ай сайын эмес, жылдын этегинде. Жылдын этегинде месячный лечебный пособие деп ал өзүнчө кетип атат да. Анан азыр могу боюнча кайрылып көрсөм, аябай баалар өйдө, мисалы частныйлардан да өйдө коюлуптур, могу услугалар. Азыр эмеге жайыт комитети кирди, ЖКХга кирди да. Ветеринария жагы ЖКХга кирди. Ветеринария жагын бизге бүгүн мага приказ номер Бирок кирди да. ЖКХнын астына кирди да, туурабы? кирген жок. Ветеринария кирген жок, алар вет сервистер өзүнчө. Бирок могул жерде мына жайыт комитетинде бааларды аябай жакшы коюпсуңар, өйдө коюпсуңар. Анан жанагы услугаларды, транспортный услугаларды да аябай частныйлардан да өйдө коюпсуңар да. Анан силер каяктан анан бизден айыл өкмөтүнөн акча алып атасыңар? Эгер могу баа менен койсо частныйларды колдонсок болот да. Частныйлар 2 миңге алып келет. А силер 2,5 миңден коюп атасыңар. Могул жактарын 3 миңден коюп атасыңар. Курсат кежеген. Анан Бул форма өзү экстунун берилген таблицасы бар. Сол таблица менен эсептелинген пресс-курсаттын баалары. Муну эсептеп алган жерибиз жок, себепки ал жерде баардык нерсе каралат да, баалардын зарплатасынан баштап, машина амортизациясына чейин болгон. Bunu biz özü çıkartıp koyun yeri çok, bu özünün enstitünün özünün belirgen tablitsası negizinde çıkıyor. Ошону айтып атам да, кымбат экен. Частныйлар Кайсы жери кымбат болот? Мына 2,5 миңден транспорттан алып атасыңар, от точки выезда до полигонов и обратно километр 2,5 миң коюп атасыңар. А частныйлар болсо 2 миңге, даже айында 1,5 миңге алып келишет. Анын кайсы мусорлордун колу? Жок, эми мусорду Мына могул жерде услугалар көрсөтүлүп атат да. Всего маршруттар деп биякта тариф кубо деп көрсөтүп атпайбы? Мусорлор ошол эле эмелерде кирет да. Бул мусор тукуму. Ооба. Biz öz Анан могул эмелерде болуп атат. özünün belirgen tablitsası negizinde esepten çıkıyor. Kilometre arasından jaraşı. Bir valide aylık aklısı, amortizasyonu ödüyor. Каралганда каралат. Либо жерде эле сураштыргыла, бөлүнүп кеткен чарбага мурунку смета каралбайт. Ошол айыл өкмөтүнүн балансында, счетунда калат. Ал бөлүнүп кеткен чарбага ал акча каралбайт. Ал уже өзүнчө жеке чарба болуп кетти. Өзүнчө счету бар, өзүнчө техникалары бар. Ал өздөрүнүн өзүнүн жумушун кылат. Ал үчүн биз кайра дагы 1 жылга чейин аларды карашыбыз керек.
Жыл боюнча болот деп өзүңүз эле бир жылдын жарымынан булар которулуп кетти да туурабы? Бизге депутаттарга отчет бербейт. Өздөрүнүн көздөрүндө. Бул деген кый айыл өкмөтү да. Каалайбы, каалабайбы, азыр биздин техника менен иштейт. Биз акча субсидия берип турабыз. АТРдин алкагында эл өкмөт топтомдо президенттин немеси менен жарлыгы менен биз буларды камсыздап беришибиз керек. Ана сиздер кетти, ана бул акча табат деген мындай конкретно окуп дайындалып келсеңиздер, бир маселени 10 жол айтабыз да. Бөлүндү, биз акчаны финансировать этишибиз керек. Буларга пока поддержка беришибиз керек. Анан азыр бөлүп коюш оңой. Азыр токтот десеңиздер, азыр токтотуп чыгарып таштайм. Чечим чыгарып береле, мен каршылыгым жок. Просто азыр райцентр берчи. Азыр губернатор да задание берди, жакшылап каралат. Постоянно мусор боюнча замечание болуп атат. Кызматкерлер иштебей жатат. Жумушчулар кетип атат жолдон. Жана биздики келип алып могу көп акча, бул аз акча деген мындай туура немеде кылсаңыздар, эч ким бөлүнгөн акча шотунда турат, эч ким аны жеп кетпейт, эжекелер. Турат, бүт мыйзам чегинде болот да. Анан ошол батырап бүтүрөлү, азыр карап, азыр жерде только передвижка, башка маселе жок. Турат? Мен бир суроо бар. Мисалга биздин айылга шагал төшөй турган болсо, биз булар ЖКХ акча төлөп беребиз да, айыл өкмөт туурабы? Биз төлөбөй, айыл өкмөт. Булар абайыр алып келет, биз ошол негизинде которуп беребиз. Жана зарплата деген ошол дече. Булар бизден зарплата беребиз. Жок, зарплата деген услуга алышат болду. Биз жана зарплата деп. Айыл өкмөттүн техникалары менен иштешет. Биз менен иштейт. Бул биз деле карамабыз да, эч жака неметип кеткен жок. Булар как булар биз менен эч аны ойломобуз да. Жок, услугасын алып атпайбы, кайра элечи? Эми бүйдө мындай дечеке, баягы болгондо эле айлыктын мурун биз төлөчүк да. Ошону эле биз кайта эле ошол жазаган ишине кайта эле объем кылып айлык төлөп берип атабыз. келишимдин негизинде Заработок эме, булар кылган услугасына да. Анан кийин азыр сиздер бөлүнүп кетти, тияктуу кетти. Кыскача айтканда айыл өкмөт тейлейбиз, биз камсыздайсыңдардычы. Менде бир суроо но азыр тариф боюнча жеңип атпайбы? Ушу тариф конкурстан өтпүйбү тариф? Айлык өстөрүбү, Негизи конкурстан өтүп сессия беришке болот. Албетте эмес, сен директорсуң бүгүнкү күндө. Сен бул муниципалдык ишкана түзүү боюнча жанагы жоболорду окуп турсаң, ошол жерде жазылып турат да. Тарифти киргизүү алдында сен коомчулук менен каттоо өтүп, анан сессияга киришиңер керек да. Бизде окуткандар коомчулук маселесин айтып, бирок общий немеси депутаттар кабыл алат, коомчулук каршы чыгат. Туура. Повышенный тарификация. бул өзү Сен ертең шығасың, ата депутаттар қолдап кетіп шығасың, алып келіп атсаң. Шынамасыңыз. бул өзү бар го, биз окуткан ошондой окуткан тияктанчы. Өзүнүн берген таблицасынын негизинде баарын биз данный бердик. Устав бар мı? Устав бар. Ошону кеңешке таркатып бербейсиңер. Тарифти өзгөртө алабызбы, өзгөртө албайбыз? Өзгөртө албайбыз. Кандай кылсак дагы? Коомчулук алып чыкса, Жок, коомчулук биз өзгөртпөйбүз, ал башка маселе. Коомчулуктун талкуусунан өтүш керек. Бүт айылдарда. Анан ошого карата могу жер жазып турат. Ошого карата жергиликтүү кеңеш же макул эмес деп туруп добуш берет. Блокка чейин мында иш алып барган кандай иш алып Алып барган жок да. депутаттар каратып барган жок. Бизге окуп аткан кездеги коомчулук деген вопрос болгон эмес. Любой нерсе коомчулук болот да. Баягы өз бөлүп чыккандан кийин эртерээк барып немеге бекитип иш алып барыш деген маселе менен ошо менен иш алып барып атат. 250 миң сом калган. Азыр биз Жок, анын эсине берген тариф ошону көрсөтөбүз. Урматтуу депутаттар, мындай кылайчы. Төрага берген не отур, могу кол көтөрүп, как болоруна сүйлөйбүз. Биз биринчи класстын балдары эмеспиз да, мындай айтканда. Жаңадан бери порядка берип келет, туруп туруп капталданчы сүйлөп кетип атат. Бири-бирибизди сыйлайык, берде койчумандар отурган жок. Мындай кылайык. Урматтуу депутаттар, менде сунушта могу биздин азыр бюджет комитети төрайым эжекебиз баардыгын түшүндүрдү. Мындай кылса болбойт экен, мындай кылса болбойт экен. Биз да кыйналдык бул маселени карап атканда деп атыр да. Анан эми ушул ЖКХ жаңы бөлүнүп атыптыр. Биз да элдин үнүн жеткизебиз, элдин оюбузду айтабыз, элдин үмүтүн актайбыз деп келдик баардыгыбыз. Анан буларды бутуна чабып койсок, бут аксап калса булар бизге жакшы жумуш кылып бере албайт да.
И так булар ушул убакка чейин бизде канча жумуштар кылыныш эле, алар да токтоп тур. 60 рейстен баардыгына шагал төгүп бермек экен. Анысы кыла албай атыр, айлыгы жок. Беде деле канча менин айылдаштарым да иштеп атат бедечи, мисалы үчүн. Un ала албай атырык дейт. Курман айтта мал сой албай калдык дейт. Эми буларды чырылдатпай, баардыгыбыз патриотбуз, ар бир айылдын мыкты адамдарыбыз чырылдатпай булардын маселелерин бир добуштан колдоп берип койсок деген мен сунушту айтайын деп атырмын да. Рахмат. Кийинки сөз Азымбаевич. Бюджет комитетinin төрайымы болуп атат, могу жерде статьядан статья коюп келбейсиздерби? Азыр мисалы үчүн мен түшүнө албай атам, 22-22-ге койдуңуздар мисалы. Расшифровкасы эмне иш аткарабыз? Жалпы жонунан эле көрүп атабыз да. Ошонун Канча түшүнүп берет да. Ошону түшүндүрүп берсеңиздер, бухгалтер расшифровкасы дайыма суранып атабыз, калтырып бересиздер да. Отурумда бүт баардыгын бергенбиз, кайсы жака канча сууга коюп атканын отурумда 2 жыл отурганда, мына Тынчтык мырза бүт жылжеже ошондо отурумда бүт майдалап алып келип бергенбиз. Кимге канча эмне сумма керек болуп атат депчи. Аны азыр да кайра майдалайбыз. Отурумда алып келип берсеңиз бизге келген материалдар жок болот. Бизге келген материалдар жок болот. Түшүнө албай атабыз. Каяка карап атабыз, акчаны кандай кылып барып атабыз. 22 деп турат, бирок 22-22 ичинде эмне бар экенин билбейбиз. Түшүндүрүп берет коңуз. Бардык эле статьяны түшүнүп берип коңузчу, бардык. Ошол 50 000, ана мини футболду оңдоого деп 100 000 каралып атат. Бул Кызыл Адырдын ичинде. Бул жазалат эмечи. Абилдаев паркка 70 000. Бул да ошо майда чыдаздар каралып атат. Мунун сметасы бар. Айтматов Арча Курчоого деп 450 000 каралып атат. Могу центральный көчөдө билесиздер, базардын тушуна акчалар тигилбеди. Ошолорго ограждение дешип атат. Ошол 22 ошол. Получается, бул жазалып калган эмеге сурабыздар да жумушка. Жок, биз жылдын башында 100 000 Коммуналдык чарбадан бөлүнүп чыкканда канча болду? бөлүнүп чыкканда 1-апрелден баштап 1-апрелден баштап. Бул иштер 1-апрелден кийин жасалды. Экөө жазалып атат. Памятникти жасатып атабыз. Жазаттык. Анан ада эме больницанын тушунда ага чейин жасалып туш керек. Абай бердиздер го? ЖКХ абай бердиздер. Ага чейин 22 караганбыздар. Сумма турат да. Бул керектүү болгон үчүн биз жылдын башында каналга керектүү болгон үчүн эмеге памятник акчалар 15-те турганда 22-ден алып койдук. Эми жылдырып атабыз. Ошол эле сумманы кайра 22-ге отургузуп биз өз ушунчо сметаны оңдош керек болуп атат. Просто жылдыруу болуп атат да. Эме боюнча, заработный плата боюнча коммуналдык чарба бөлүнүп чыккандан кийин канча айлык майда отуруп берсиздер? 3 ай отуруп. Январь, февраль, март. Мисалы 13 миллион караганбыз да жылдын башында. Азыр биз 12 миллиондун, 11 миллиондун передвижка кылып атабыз. Ошондо биз 3 миллион тегерине отуруп. 3 айга биз январь, февраль, март иштебедик. Марттан баштап бөлүндүңөр, Апрелден баштап. Апрелдин 1-ден баштап заработный плата төлөнгөндө айлык нерсесинен, Берде жана асфальт же бирдеке деп сунуш киргизе турган дополнительный бюджет каралбап турат, передвижка экен мен түшүнүк боюнча. Мен колдоого макулмун. Эми балаңды бөлүп чыксаң да бюджет колдойсуң да. Анан мен бошоп кете берейин, мен макул боласыңды берип атам, жумуштарын кара. Добушунду берип. Бияктан беришиңиз керек. Жок, добушту азыр сиз кетип калсаңыз, добушуңуз эсептелмейт. Турага чечет аны. Талкуу болуп, урматтуу депутаттар, талкуу болуп атат. 15 адам мага макул берип койсоңор жакшы. Суроо бере турган адамдар бар. Бул жерде очередь кол көтөрүшүп атыр. Суроо эртелег эле. Макул болгонуңуз макул, жок болгонуңуз жок деп шайлайбыз да. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Биз кечигип калдык. Кечигип калган себеби да барыңыздар да түшүнүктүү деп ойлойм. Бир болуп, бир болбойт деп кечигип калдык жумуштарды мен могу келип азыр мындай карап турдум. Мындай сүттү түшүндүм. Могу коомдук укугу жана башка деп атпайбы? Урматтуу депутаттар, берде мындай да. Булар алганда булар асмандан өзүнчө баа чыгара албайт. Булар ушул тууралуу окупту. Менде маалымат бар да, мен улам канат экеге жолугуп сурап турам булардан. Чейинде болот, акыбалыңар кандай деп.
окууга баратырып ЖКХ бөлдү. Бул биздин эле айыл өкмөт менен тууралуу эле болгон көрүнүш эмес да, бул жалпы республика тууралуу болуп аткан көрүнүш да. Урматтуу депутаттар, туура түшүнөйлү. Анан кийин ошого жараша буларды жалпы окутту да, жалпысынан чакырды, баарын бир окутту. Анан мен булардан улам маалымат алып турам, окутуп атат, мындай деп, анан могу тарифтерди коомдук угуу деген менен суроо беречи, кантпайке коомдук угуу деген же болду эле, сиздерде окутууда коомдук угууда талкуу болуш керек. Эми түшүнмеси бизде окутканда МСУнун өзүнүн сеткасы бар экен, өзүнүн таблицасы бар экен, ошонун негизинде бекитилет дегенде эсептелип чыгат, анан кеңешке салсаң ошону бекитилет деген. Коомдук бюджетти бекитип атканда гана ол. Мен эске алып койсоңуздар, мында тарихте эч жокто коомдук угуу. Ондан эле түшүнүккө кетейин деп көрсөтөбү. Коомдук угуу деген нерсе жок, мен түшүнүгүм боюнчачы. Бул жерде мындай эле. Булар бир тариф берет, бир сетка берет. Ошол сетканын ичине тарифти отургузат. Булар деле асмандан ала албайт. Бул бир. Экинчиден, урматтуу депутаттар, азыр биз мына тарифти бекитип берген күндө деле булар аны алат. Антимона токтомду алып чыгып көтөрүп барат да, антимонополия служба менен согласование кылат. Эгер ошол жерден өйдө ылдый болуп калса, по крайней мере өйдө болуп калса, сиздер айткандай кыжалат болсо, антимонополия служба макулдугун бербейт, кайра артка тебе берет. Болот эле. Ал согласовано болот. Анан бул жерде баардык эле менин оюмча тарифтер боюнча мыйзамдуу эле бүт баары иш. Анан бул жерде кыжалат. Азыр биз кандай айландырсак деле, баарын баянатсак деле, примерно биз ушунун тегерегинде эле болобуз. Анткени мамлекеттин көрсөткөн сеткасы бар. Ошол сетканын негизинде иш кылат. Булар деле баш эки эмес да. Эртең кеңешти манипуляциялап башкача информация алып келет, эртең счетный палата келет, буларды текшерет дегендей. Булар деле баш эки эмес. Бүт баарын карап турат да. Андан кийин мен ойлойм, тарифтерди эми конечно мындай карасам мага деле жакпайт, урматтуу депутаттар. Мага деле жакпайт, кымбатыраак. А бирок сеткага келип атыр да, биз мыйзамдан чыга албайбыз да, мыйзамдын тегерегин чалып барабыз, урматтуу депутаттар. Мында байкаңыздар да. Анан кийин мен ойлойм да, ушуну тарифтерди колдоо эле берип кое берсек депчи. Бул анткени азыр биз бул жерде өтө деле чоң местерге мындай суверенность айта алам, өтө деле чоң изменение келтире албайбыз бул жерде. Жок, мындайчы. Анан дагы эмнедейди сурайын деген, анан көрүп болтун сизге сурайын дегенде бул жерден айлык маяналар келипти, соогулар кирип атат, ушундай бизге кирип атабы? Соогулар ушу МТга кирип атат. Бирок али толук кирелек. Бул азыр мен ачалат, азыр республика боюнча проблема болуп атат. Муну азыр бир заматта мен чечип берем жөнүндө Канат Шамбатбек чечип берет деп айта албайм. Постепенно этабы менен неме иш башталат. Азыр толук болду. Анан жана айтып аткан коомдук угуулар только бюджеттин кодексинин негизинде декабрь айынан 6 ай өткөндөн кийин быйылкы уже коомдук угууларды башташыбыз керек болчу. Биз азыр кийинки бюджетке декабрда бюджетти бекитишибиз керек. Быйылкы жыл уже строй болду. Ошон үчүн жана коомдук угуулда тарифти эрте салынбайт. Эске алып койсоңуздар. Анан кийинки жылда бул бюджетте анан коомдук угуу болот. Мен бүтелек айтып, но соогулар бизге азыр ЖКХ киреби? Соогулар кире турат. Но суулар уже азыр бу жерде дагы немелер болуп атпайбы? Буларды азыр кайта бөлүп кетиши да мүмкүн. Могу абыктар уже бөлүнүп атпайбы? Кече Бактыгербекович айтпадыбы? Күзгө чейин эптеп чыдап тургула, күзүндө кайта кетишет булар. Өткөн жолу деп. Соогулар азыр элден алып атат азыр. Азыр жүрөт. Бизде. Бюджеттин сурап кош керек, э? Жок. Мен балансыз стоимостун сурап атам. Мен бюджеттин сурап. Балансыз стоимостун сурап бар. Просто ар бир нерсе бир ишканага өткөндө обязательно депутаттар балансыз стоимость менен кошо келет да. Бааланып келет да, мындайча айтканда бааланып келет. Биз азыр буну кантип кабыл алабыз? Мисалы, баасы жок. Бул жерде тактай турган вопрос ушул жерде. Госактысы бар шығар да здание? Жоқ, bizde только стоимость қанша, балансыз стоимость, соғылар, жана зданиялар бар. Алар бүт айлық мүлкке қарайды. Госактылар бар да, госактыларына балар көрсетілді. Мен бір мүлкі Мен қосымша баланстан баланс отырған жері жоқ, общий немесі біз услуга көрсетуші ишканабыз да. Мейлі, қарасаңыздар, мен биздин баланста болчу биз буларга өтүп договор менен, ошол договор менен мисалы бешекени оперативный пользование мен баягы мейли түшүндүк деп коебуз. Эми буларды соолуклар бизге Кудай буйса бул могу чечим менен бюджет ЖКХга акча түшүрүшөт. Булардын түшкөн акчасын биз кантип көрсөк болот?
мен азыр айтып коеюнчу, булардан акча түшөт деп үмүт жок да. Мэрде капсыл отурабызбы, таза суунун акчасын чогултат да. Гарантия 50% түшпөйт. Азыр буларга эрте өзүнүн айнын каржыласак жакшы. Жана 2-3 миңден иштешип жаткан 5 миң сомдон. Азыр ушу элдикин чогултуп, пока элдер менен түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, жана тарифти көтөрүп эметкенче жылдын эртеги болот. Мен айтып атканым мындай да. Келиңиздер, урматтуу депутаттар, жөнүндө убактыбызды табылган эки адам анан кийин жооп бердиңби? Бюджетке келип түшөт да турабы акчасы. Аздырбы көптү. Жана коомдук угуу болбойт деп атпайбы. Мына биз бакыян ошо жигердүү жагына долбоору менен тазалык боюнча аябай окуганбыз. Ошондо ар бир коомдук угуу кылып, элге талкуулап, тарифин элге салып, ана баардык ар бир жара менен келишим түзүп, кол койдуруп, мына ушунча киши башына мынча сом деп кол койдуруп, анан кийин ошону элдин баары макул болуп, ортодон анан эме чыккан да, негизичи. Коомдук угуу сөзсүз болуш керек, болбойт деген ал туура эмес. Урматтуу депутаттар, келиңиздер, мындай жараткан эле талкуу болду бул жерде. Урматтуу депутаттар, тыштан койдуңуздар. Мындай да урматтуу депутаттар. Менин биринчи орун басарым Сыгат мырза сунуш кылды, баарыңыздар мунун бермесине каршы кылып, мыйзамсыз, максаттуу сөздөр болду, Хорошо. Урматтуу депутаттар, бул жерден статьяга которуу жөнүндө. Урматтуу депутаттар, ушуну туура түшүнүңүздөр да. Өзгөрүү статья которуу жөнүндө. Бул мыйзамдуу эле айтып атат бүгүнкү күндөчү. Мыйзамдуу эле айтып атат. Себеп деген статья макул 31-15 отуруп берилет деп атат. Балким. Анан сиздер анан кийин мындай заблужденияга түшүрөлгөн кажет жок да. Анан менде бир меме суроолор бар да, жыктыга мен өткөндө эле ушул коркундуга өзүмдүн мындай пикирим билдиргем, мага да айтып коюңдар. Азыр бүгүнкү күндө Назира эжеке апрельдики майдыкы которуп элек стабыздар айлык, бүгүнкү күндө. Биз азыр айлык которуп бере албайбыз. Мыйзам боюнча. Биз кылган жумушубуздарга акча которуп беребиз. Ушуга чейин ал бери тапшырып туруп канча акча которуп бериш керек силерге? 1,5 миллиондой которуп беришибиз керек да, биз жумуш аткарып койдук. 1,5 миллионго жумуш аткарып туруп, бул жерде абыр тапшырып Күтүп туруп азыр биз тапшырып койдук, 500 миңге жайнашат, миллион уже чарп коюңуздар. 1,5 миллион тегерекке силерге акча беришибиз керек, 2 ай айына албай отурат азыр. Каратке бул боюнча мындай ооз эки айтып кете аласызбы? Эмне жумуш аткардыңыздар? Ошону аткарылган жумуштардын сметасын Biz de buga çeyinki haber dayandırmanımız birinciden park, parkın barın tadı olabilir degenmeli. Azir mayra çıkma oldu. Aslan keyinki mayın içindeki aslanlar 500 haberge dayandırmanımız, o şöyle cenabı sponsorluğuna taşıma kumşakallar, alıp içine gitseyim alın sandım. Bugün gitseyim sponsor oluyordu, bu tarifleri bekliyor, tarifleri negizden gitseyim alın sandım, kalan haberini buluyoruz. Şundaydan işte bakkan мысалы тесттер пештеги ала зеркалар чийди ушундай майда чүйдө жумуштардын баарында абайлары бар сонун баарын сөзсүз менен 500 тегерек болот. Бүгүнкү күндө сиздер тариф алып келип атпайсыздар, сиздерчи тариф алып келип атасыздар. Бул жанагы 1 миллион 2 миллион тегерегинде бухгалтер айтып отуруп, ал кайсы тариф менен чыгартсыздар? Bu parkın içindeki nemesi bunu speç çarp verdi. Zannet bak yani. Sebeplerini belirgen danıların var, onu emesi verdik, aviyon doğru. Taşmet tane olmadı aviyon doğru. Ama bu iyi ki haberiniz var biz, may içindeki nemesi hazır resmi aksetaydı. 16. Herkes yetti. Aramızdan az ayda otmayız, havaya tavşak dayarda otaqtırıp tötteki emeler boyunca, sponsorluklar boyunca. Alardık ne üçün üstüne berişiz gerek. Söktüğünde bizden teknika, bizden ballar işledi de. O işin emesi tural, cana kısımların sponsor soğukları, emin olsun cana haberin için kısımını alıştayız. Kısımını alışalasın, narcakta töle verildi odası da. O var. Söktüğünde şöyle teknika işledi, o şöyle ballar işledi. Bu emek boyunca men uşul sponsorluk boyunca men aytıp kettim bir adam. Qayсы sponsorluklar Kızıldır'da çoğun karabanda. Kızıldır çoğun karabanda 5-2. Ошол боюнча айтып кеттим келатат урматтуу эмелер, депутаттар. Именно ошол боюнча биз кантип субсидия төлөп беребиз? Субсидия турат атасыздар. Услугасын кантип төлөп беребиз? Ал кишилер өздөрү бюджет каралып атканда келип айтпадыңыздар беле депутаттар өздөрү келбесе да биз
мондай спонсорлук кылып атат деп. Анда сиздер жазып бересиздер де, 2 жыл мурун деле АВР тапшырдык. Ошол бухгалтерия караганда силерге бухгалтерия жак кетти. Эмесин. План работаны коюңуздар. Могу жерде коюп атасыздар, жөн эле план работаны карап туруп, ошого карата акча карап берели. Ана АВРди тапшырып беребиз. 20 миллионго деле тапшырып коебуз. Могу жумушту аткарды дейт, бул аткарбайт. Азыр АВРди тапшырып койгон эме боюнча дагы бизге эмеңиздер берип коюңуздар. Ким аткарды, ким принимать этип алды ошол жумуштарды көрөлү. Ошого карата карап берели, урматтуу төрага. Миразбай Шүкеден болот да, АВРдин баары ошол жерде иштеген айыл башчыларынын немеси менен болот да. Контроль. Жок, макул. Айыл башчылар менен сиз аткарасыз, анан кийин сизден кийин принимать этип алат, анан акча отуруп бересиз. Ошо сиз аткардым деп бересиз, бияк принимать этип алдым деп болбой печать калышат. Ошолорду берип коелу, депутаттарга маалымат болсун да. Ушул жумуштарды аткарды деп аткарган жок. Ал жерден баардык актыга именно айыл башчы өзү турат башында. Жок, мен айыл башчы турабы, ким турабы ошолорду сурап атабыз да ошол. Аткарган иш боюнча. Повестный алдын ала билбейм, айтып бергенге айтканга эле отуруп коелу. Анан урматтуу депутаттар, бул жерде жана коллегаларым айтып кетпеди, себеп дегенде туура жылда бөлүнгөн акча бюджет менен кетти. Бирок мыйзам ушундай экен, 1-апрелден баштап ЖК бөлүнүп чыгып атат. Анан анча коллегаларым калсын депчи. Хорошо, калсын. Бирок бул жерде бюджет комитетине мен суроом бар да, башка статьяларга да которупсуздар. Мисалы имарат жана курулуш статьяларына которупсуздар. Туурабы? Башка сметага которупсуздар. ЖКга буларды ким сунуш берди негизи? Бул жерден сунуш түшкөн имараттар жана курулмалар статьясына яма декари стандартка туура келбейт экен. Башталып бөлүнүп калган акча бар болчу 700 миң бөлгөн болуш керек. Жетпейт, сметчик түшкөнүн жетпегенден бүтүп бериш бүтсүн деп, кайра 547 миң сом ошол негизде бөлүндү. Бул имарат жана курулуштар статьясына 500 миң экен, 547 миң. Бул кайсы жагына кетип калды ошондо? Яма бекари деп түшүндүм. Крышаларды обработка ошол. Жок, яма. 700 миң бөлгөн ошол сумма жетпей калды. 500 миң деп атат. Яма беккариге ошол башталган иш бүтүп калсын деп. Эми мынакей урматтуу депутаттар, мынакей көрдүңүздөрбү, статьяга акча которулуп атат бүгүнкү күндөрчү. Менин коллегам Сыргат мырза бул башка статьяны айтты, сиздер бул жерде мыйзамды негизи түшүндүрүп коюңдар. Ал жака болбойт деген сунуштарды айтып атасыздар. Болбойт деген жок. Болот. Сунуш деп өтүп кетсе болот дейбиз, бирок көп сумма сурап атпайбы? Биз ал сумманы качан алабыз? Жок, мен эми канча сумма сурап отуруп, кандай неме болуп отуруп, просто мен баары немени айтып коеюн да, коллегалар, бири-бирибизди туура түшүнөйүк да. Төрага МЧСтен пожарный неменен келип текшерип кетишти. И ошол нерсени берип кетти да, могу нерсени аткарасыңар деп. Болбосо штрафы бар деп. Жаналардын баардыгын крышаларын обработка кылып, пожарный коесуңар. Ошол себептен буну хочет көзгө турган нерсе болот. Олжобай, сиз айткан туура, мен 100% кошулам. Бирок карап туруңуз сизчи, бүгүнкү күндө эгерде ЖКХ бөлүнбөй калса, бүгүнкү күндө штраф салып кетти деп атасыз. Анан кандай болот эле ал жагы? Каттан акча тапкан. Штраф салган жок, ошол жумуштар жоюлтулсун деди. Жок, икисине штраф салган. Эгер жаза салынып калса ошол иште штраф салынып калса жумуштар бүтпөй калат, жөн эле штраф төлөп. Башка жактан акча тапсын деп. Бөлүнмөй проблема болбойт. Жок. Неме? Тура айтып атпайсызбы? Жакта Сырат мырза сунуш берсе болбойт деген жокпуз биз. Любой нерсени киргизсең боло турган нерсе да. Биз бул жерден жогоруда айтып кеткенибиз, мурунку каралып чыккан акчалар үстүнө кайта ошолорду өзгөртүп депчи. Бул жерден азыр мына яма беккари, мектептердин жанагы крышаларын пожарный неме боюнча ошо акчалар бөлүнүп атпайбы? Эми бул жерде ал суммалар бираз сум болгондуктан ошолорду кантип өкмөт аябай зарыл дегенде кантип кеттик да. Сыргат мырза бүгүнкү күндө 1,5 километр асфальт деп сунуш киргизди да. Мен ошол жерде ошентип айттым, 1,5 километр асфальт биз ашыкча кирешени же ашыкча акча караган жокпуз, мурунку каралган акчалар деле депчи. Бул жерде кээ бир биз караган акчалардан артып калган акчалар бар. Ошолор кошулуп, зарплатадан арткан акча бар, ошолор кошулуп эле могу жерден майда өзгөрүүлөр кантылып кетти да. Ошол эле. Просто сумма да болот. Мен өткөндө комитетке билесиздерби, ушул жерден сунуш алгам.
Бул жерден башка статьяларга biraz бөлүп кетейик депчи. Бирок тилек каршы мен сунушум өткөн эмес ал жердечи. Неме, төрага, өткөндө сиз отурумда кум шагыл ташы боюнча сунуш бергенсиз да. Ошону кичине көбөйтөйүк деген сунуш бергенсиз. Жок, ал сунушту Сиздин четкий бир сунушуңуз ошол сунуш болгондо, сиз ошону 600 рейстен 1000 рейске чейин көбөйтөйүк дегенсиз да. Бүгүнкү күндө ЖКХ өзү жаңы бөлүнүп чыгып атат, өзү таң басып араң иш алып баратканда 1000 рейс менен үстүнө булар үстүнө кош битер жүк кылбай, ошо 600 баягы биз бөлүп кеткен 600 рейсти бүтүрүп бердим деген немен комитет калып кеткенбиз, туурабы? Болот Мусулович ага жетишпейт дейт. Туура, мен аны туура кабыл алдым, жетишпейт. Бирок мен ал жерде айттым, башка статьяларга которуп туруп, biraz мындай камтып кетейик дедим. Себеп дегенде бул жерге башка статьяларга biraz которуп атпай, ошону камтып кетейик дегенде кайра экинчи сунушум айткам ал жердечи. Мисалы Үч Булакта бир маселеси барды, Бакыянда бир маселеси барды, ушундай бир маселелерге камтып кетейик деген да. Мен де сунуш киргизгем дейчи. Сиз да сунуш киргизсиз. Бизге айыл жок дегенде мындай эле миллиондон берип коюңуздар. Сунуш киргизсиз. Ал жерде андай сунуштар болду, ар бир айга миллиондон дегенчи. Ар бир айга миллиондон дегенде биз жерде 14 миллион сом акчаны карап аттык да. Биздин айыл аймакта 10 айыл бар да. Ар бир айга миллиондон бөлгөндө 10 миллион сом акча кетип калат деп 4 миллион сом акча бул жерден эч бир немени жаппай калат да. Ошол себептен биз бул жакты бүтүрүп кетейик бүгүнкү күндө. Андан кийинки превышениени карап атканда ошол сунуштарды эске алайык деген ой менен чыкканбыз го. Урматтуу депутаттар, бүгүнкү мен ошо алгачкылардан болуп сунуш айттым да, аябай бир талкуу болду да. Ошол нерсе күн тартибине эмнеге келип чыкканына бир карап коелу. Анткени мынакей биз депутат болуп келгенден бери 6 ай, андан дагы көбүрөөк убакыт өттү да. Бакыян айылынан мисалы мен депутат болуп келдим да, бирок эч кандай жумуш жасалган жок да. Мындай эле айткандачы, эми жетишпей атабыз деген нерсе болуп атат, бирок ошол эле учурда биз 1 ай өкмөт болуп да, кара бур айыл өкмөтү болгондон кийин ошол жактарда да иш жүргүзүш керек. Мисалы бул жерде жанагы Гүлмира эже айтып кетпесизби, ар бир мындай бөлүп ошол нерселерде мисалы Бакыян айылына жасала турган иштерденчи кум шагыл төгүү эле кирип атат. Биз мурунку бюджетте караганда дагы 250 миң сом караганбыз, ал нерсе жазалган жок. Андан кийин могу күн тартибине ошон үчүн келип атат да. Мисалы эч кандай жумуш жасалбаса айтыла турган нерсе да. Мисалы сиздер аябуу сезимин киргизип атасыздар да, эми коммуналдык чарба жаңы бөлүнүп атат, анан тамтуң басып атат, жардам берели. Бирок ошол эле учурда мисалы Бакыянды деле аябуу сезим менен карап койсоңор, мисалы эгер силер деле араңарда мисалычы эми депутаттар ошол айылдан депутат болуп келсеңиздер, ушул маселени көтөрүп чыкмаксыздар. Сөйт дегенде жумуш жасалбай атат да, эчтеке жасалбай атат. Биз көбүнчө мисалы былтыркы могу республиканский бюджеттен да Эрмат Жумаевич, ботуңузду бүтүп коюн. Эрмат Жумаевич айтып атат, 25 километр тротуар келет деп атат. Андан тышкары дагы кошумча ошо райборборду өнүктүрүү боюнча иштер жүрөт деп атат. Биз көбүрөөк райборборго көңүл буруп атабыз да, айыл аймактар калкалап атат да, ошон үчүн күн тартибине чыгып атат. Мен талкууга коюп атам, болгон сиздер мындай адвокат болуп эле ошол нерсени жактап атып, бизди мындай жаман көрсөткөндөй бир акыбал болуп атат да. Ошон үчүн туура түшүнүү менен кабыл алып, бул сунуш эгер көпчүлүк добуш менен чечилсе сонбойт. Болбой калса дагы деле неме эмес. Болгону Шамурат Бекович мисалы ушул могу неменичи сунуштарды кеңешке алып кирип атканда айыл аймактарды да кошсоңуздар. Мисалы бул жерде айтылып атат, газон оңдоо деп атат. Кызыл Атырдагы газондор мен ойлойм нормально эле. Бакыяндагы газондорго барсаңыздар, мисалы газон бул экинчи маселе болсун. Жолдор мисалычы, ички жолдор бар. Мисалы эчтеке жумуш аткарылган жок. Наркы Камаш айылынын Камаш айылынын үст тарабында жаңы конуш бар. Ал жактагылар болбосо светибиз жок деп атат. Бүгүнкү күндө биз өткөндө трансформатор алалы деп киргизген жок. Ал кирген жок. Мисалы ушул могу өзгөртүү, статьядан өзгөртүүгө киргизгенде Бакыян айылына көйгөйлөр кире турган болсо, бул 10 километр асфальт, 1 километр асфальт күн тартибине чыкпайт деле болчу, макул болот болчу. Бирок эчтеке кирген жок. Анан айтасың ошон үчүн. Ошон үчүн урматтуу депутаттар, бири-бирибизди туура түшүнүү менен кабыл алалы, көйгөй айтылат. Сүйлөгөн киши иштеп аткандай болбойлу, эле көйгөй толтура. Түшүнүп атам. Мен азыр сен 1 шиңгил тыштасаң, мен 10 шиңгил тыштаганга кудуретим жетет. Сизге мен нараазычылыгым жок, мен болгон жалпы депутаттарга айтып атам. Бул жакты карап иш кылдык да, эмне кылабыз эми, төшөгүңө карап бутубузду сундук да. Мисалы мен ыйласам, ошол жерде 1 километр тиши сынып калганда Үч Булактын баратканда эле асфальт жок, мына жагы тиши сынып калган ичинде турат. Силердин көчөгөдө хотя бы ичинде бар го. Бизде вообще эчтеке жок мисалы. Анан эми ошондор депутаттар, мен таза суу боюнча айтып коеюнчу, жана сиз айтып атпайсызбы, таза суу боюнча деп. Таза суу боюнча 11 жолу проектирование өзгөрдү. Анан мындай кичине маалымат алып жүрөңүздөр, урматтуу депутаттар. Таза суу боюнча эч иш болгон жок. Таза суу боюнча мен аябай өзүм контролдо өзүм чукуп атам эжеке. Таза сууңуздар мага чейин да ошол 2 ай өкмөтүңөр кеткен, ошону бүтүрбөйчү. Кудай буюрса азыр биздин проектирование бүтөт. Тем более азыр 2 район менен согласование болуп атат.
мына айыл өкмөттөр алмашып кетти, аким алмашып кетти, муниципалдык ишкананын жетекчиси алмашып кетти, архитектурасы алмашып кетти, госрегистр алмашып кетти. Анан мен аны бир эле күндө бүтүрө албайт экенмин да. Ошон үчүн кичине күтүп туруңуздар. Бирок 11 жолу изменение болуп, улам келип атат. Таза суу боюнча иш алып баратат десеңиз, сай жаңылышып калат. Менде суроолор бар, мен жол Карап берем кылса сизге өткөндө тапшырма берилген ушул боюнча жок дегенде 60 рейс шагалыбызда график бул айда бул айылга төгөм, бул айда бул айылга төгөм. Сентябрга чейин бүтүрөм деген график алып келип өтүп Урматтуу депутаттар, өзүнүн колун албайакчы, сабыр этиңиздерчи, бир-бирден сүйлөйүпчү, кол көтөрүп атып, талкуу болуп атыр. Шашпай, бир күн сессия кылбайлы, азыр мындай. Азыр могу передышканы кылып коюңуздарчы, анан калган жүргөнүм даяр. Бүгүн туура сизге. Добуш калбайбыз, передышканы бүтүрүп коелу анан кийин. Эми биякта сунуштар түшүп атпайбы? Сунуштар түшүп атыр. Сунуш түшкөн жок жатан бери. Ол сунуштар Талкуу болуп атыр. Мен айтайын, урматтуу депутаттар, коюп турасыздар мындайда. Сиздер азыр мен түшүнүм боюнча Сыргак мырза 1,5 километр асфальт сүрүп атасыздар, мен түшүнүм боюнча. Жалпы 1,5 километр, бирок 1 километр деп атам. Хорошо, Ошону баштап коелу. Сиз сураган нерсе 10 миллион сом. Жыл жеже тура айтат. Не по карману да. Мүмкүнчүлүк жетпейт. Бир. Экинчиден сиз Кижевканын 1 километр асфальтын алып кетип калсаңыз, бюджет образующий айылдын, райцентрдин болгону. Эртең биде гарантия ошол жана айтылып аткан Бишкектен келет деген 10 километр асфальт, 10 километр тротуар. Биринчи келсинчи, түшсүн, анан кийин талкууга коелу. Азыр арабанын алдына түшүп чуркагандай эле болот. Эртең келбей калса эмне болот? Анда эмне маселе болот анда? Каяка барабыз? Мындай биринчи баягы 25 километр асфальт дегенде, тротуар дегенде эле болот азыр. Ошондо айткан, мен койсоңорчу, биринчи келсин, жок эле нерсени кат жазабыз деп талашпайлы. Биринчи келсин, түшсүн, анан иш алып барабыз. Жок эле нерсеге ызылдай бербей. Анда көрсөтпөш керек болчу да, жок нерсени айтпаш керек болчу. Эми өкмөттүн система ушундай экен. Кылгыла деп кылат, дайындагыла деп дайындайт. А бирок факт что бүгүнчө жок да. Болсун, анан кийин ойлонуштурабыз. Мындайларчы. Урматтуу депутаттар, азыр бул коюңуздар Төрайым бюджет комитетинин корутундусу менен сунушун айтты. Экинчи Сыргак мырза айтты, Түкөнбаев айтты. Менде да бир сунуш бар, үчүнчүсүндө. Урматтуу депутаттар, келиңиздер, бул мындай талкуу болуп, мындай эки тараптуу болгон сезилип калды да. Себеп дегенде, урматтуу депутаттар, бүгүнкү күндө бухгалтерия бар чыккан. Канча дедиз суммасы? 1,5 миллион. 1,5 миллион деп атат. Менде сунуш, урматтуу депутаттар. Бүгүнкү күндө бул статьядан, эмгек акы статьясынан эмесине суу газын которуп берейик 1,5 миллион. Калганын комитет кайра карап чыксын. Менин сунушум добуш менен чечилет. Чекесинен кетебиз анда добуш менен. Башка сунуштар жок болсо ушу менен токтотот. Сыргак мырзанын сунушу директи менен добуш кое бербейсизби? Коём мен добушка. Мен үчүнчү добуш коюлуп атат. Үчүнчүгө мен өзүм сунушум ушул. Добушка кое беребиз. Эме, урматтуу коллегалар, бул жерден сунуштар боюнча биринчи төрайым корутундууну окуп туруп, төрайымдын сунушу биринчи добуш коюлат. Туура. Мен ошо иреттен айтып атам. Алыштырып туруп, анан кийин ушул корутундуну колдоп бериңиздер деп сунушун берди да. Биринчи төрайымдын сунушун добуш коюп бериңиздер. Андан кийин дальше добуш коюлат. Калган сунуштарды добуш коюлат. Мен комитет мүчөсү катары өзүнүн корутунду дайчтардым. Ушул корутундуга добуш берип койсоңор деп туруп атам да. Сыргак мырза, Акыркы урматтуу депутаттар, бул бүгүнкү талкуу бир жакшы нерсеге мындай бир талкууга жем таштады. Анткени дегенде биз айыл аймактардан да депутат болуп келдик да, биз деген райцентрде эле карап бар го, мисалы бекенеке сиз айтып атпайсызбы? Буга чейин жазалып келди да иш. Райцентр менен айылдар салыштырып болбойт. Чын эле айылдарда көйгөй бар. Биз болгон бөлүнбөй ошо айылдарды да кошо алып кетели деген эле нерсени айткым келип атат. Только рай борбор эле деп туруп барган айылдарда жумуш жок. Эми чын эле мындай карап көрсөк жок да, мисалы Болот Мусулмович эле айтсын, Канат Шамуратбекович эле айтсын, жазалган иштер боюнча мен маселе жок, эчтеке дебейм. Бирок жазалбай аткан үчүн эл бар го, бизден талап кылып атыр. Эми мен деле Жыл эртеңиче бүтүрөбүз. ошон үчүн айтып атам. Ошон үчүн эмкиде урматтуу депутаттар бир маселе каралганда ошо айыл аймактар, мисалы сиздер бюджет комитет караганда ошол айыл аймактардын да көйгөйлөрүн кошуп кетиңиздер, маселе жок, колдоп беребиз. Бол ошол эле бол, башка жок. Комитеттер бол, ай бир айыл аймактан бирден мүчө бар да. Ушул жерден ай бир айтышып, ушул жерден ай бир айтышып талашып атабыз да. Бул жерден райцентрге деген назначение мен корутунда да эч нерсе жок. Коллегалар, туура кабыл алгыла. Муга 14 миллион сом райцентрге калып отур деген ойдон да калыс болуңуздар.
Бул жерде именно райцентрдин иштерине деген да жок. Мына мектептер жүрөт, 10 айдын ар бир мектеби бар. Урматтуу депутаттар, Эртеден бери райцентр анан айланма каралбай калды деген сөздөр болуп атпайбы? Сыргак мырза дагы туура чыгылып атат, бул дагы өкмөт менен ЖКХчыны иштебей атасыңар. Бул ачык чын. Ооба, эсал отурабыз. Чындык. Анан таарынбагыла. Иштегиле ошол. урматтуу депутаттар, келгилерчи. Айыл аймактар вообще каралган жок чынындачы. Мына туура кабыл алган. Жок, урматтуу депутаттар, келгилер. Урматтуу депутаттар, мынакей, мен айтып берейин азыр. Жылдыз эже биринчи сунуш кылды. Бюджет комитетinin корутундусун колго салып бериңиздер. Экинчиси, стадияга боюнча Сыргак мырза сунуш кылды. Түшүнүктүү багыстага. Үчүнчүсү мен сунуш кылдым. Эгерде экөө тең өтпөй калса мен добушка салып, менин сунушумду добушка коём. Менин сунушум урматтуу депутаттар бүгүнкү күндө ЖКХнын жана айлыгын которуп берейин, калган бюджет комитетине кайра кароого жөнөтөйүн. Түшүнүктүү багыстарга? Кечиресиз, жок, биз ЖКХга айлык караган жокпуз. Айлык эмес. Жок, эми суу газы. Жок, биз анда 6 миллион караттык. Биз ошол жерден айыл аймактарга кумшагыл таштабыз. Ошол жерден биз акчаны бөлүп бере алабыз. Эртең силер келесиңер. Айылга кумшагыл төкүлөт. Мен кайсы акчаны которуп берем силерге? Жок, билбегенче мен Назирежекке жаңы суроо бербедим, сиз тура түшүндүңүз. Мен айтпадым, бүгүндө 2 миллион иштеп койдук деп атпайбы, 2 миллион иштеп койдук деп атпайбы? Айыл хакы деген. Ошондой анда мындай кылбайсыздар, урматтуу депутаттар. Азындай кылгандачы, азыр бере чыккан кылбагылар, как ана бюджеттен мектептин акчаны статьясын которуп берсе болду, калган сессияда карайсың. Статьясын которуп Мен ошол сунушту бюджетти кайта өзгөртөсөң карай бересиз. Жок, болот бул сунуш. Мен сунушум ошондой болот. Бул жерде Азыр анда мындай кыласың. Азыр бүт мурунку бюджет менен бекиткен статьясын бөлүп коюңlar, ошол статьясын перечислеп кыласың. Жок, эми урматтуу депутаттар, дагы мындай илет менен добуш менен кетейик. Урматтуу депутаттар. Ошону сосуп эле салдырчы болду. Эми биякта эми депутаттар, келиңиздер, болду. Ушул менен добушка коелу. Добушка коебуз. Урматтуу депутаттар, биринчи сунуш, биринчи добуш төрайым, бюджет комитетинин төрайым Жылдыз эжекенин сунушу. Бул корутунду барысына таркалган, ушул боюнча добуш коем. Макул дегенде добуш берип коебуз. Добушту санап коюңуз аны. Ооба, санайбыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Сунуш өткөн жок. Рахмат барыңыздарга. Экинчи, менин сунушум боюнча Канча депутатсыз? Канча депутатсыз? регистрация болгон да азыр. Канча депутатсыз? Бул жерде кантип турасың? Ошол жерден карайсыңызга регистрация болгон. 10 миң кантип өтпөйт? 10 менен кантип өтпөйт нерде азыр? Канча Жок, көпчүлүк ошо келген кишилердин санын алып, Анда бирөөндүр Форум бар да өлгөнчү. жок, форумда канча киши келсе ошонун 50% алып. Ошонун 50%-тен көрө. 31-ден көрүшүрү менен. Андай добуш өтпөйт. Анда бүгүнкү күндө добуш өтпөйт. Жок, андай эмес. Жок, регламент кандай? Регламентте келген форумда келген кишинин 50% өйт. 16 Прокуратура кат бердиңиздер, андай эмес. Андай эмес, урматтуу депутаттар. 16 адам добуш бермечи бул өтпөйт. Анда анда кимси көйгөй болду. Жок, урматтуу депутаттар, эми мен сунуш кылып атпайм, мен сунушту колго салып беришим керек. Жок, жок. Урматтуу депутаттар, жок, урматтуу депутаттар, добушка коюшум керек. Тура түшүнүңүздөр, добушка коюшум керек. Сыргак мырза, добуштун кереги жок анда нерде азыр данный болдучу. Жөндөкө добушка койгон не пайда? Маселе болду, негизи ал добушка коюлат. Ооба. Ошол. Бул туура айтып атат. Урматтуу депутаттар, келиңиздер. Мен азыр Андай болсо ачык айтышсаң да. жок, анан өзүм азыр Сиз бар маселени добушка коесуз. Өтпөйт ал экинчи маселе. ошол Регламент жөнүндө кетет. экинчи Сыргак мырзанын сунушу боюнча, урматтуу депутаттар, макул дегенде добуш берип коюңуздар. Келиңиздер. Санагыла. Санаш. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Сунуш өткөн жок. Эми үчүнчүсү менин сунушум боюнча түшүнүктүү барыңыздар,
Siz ошол неме Тукумбаев, siz sunuşunuz Мен кандай болуп мен сунушум коюп коюңуз турушка. Тукумбаев, Сиздики кандай эле? конкреттүү Төрайымдын коркунучун ошону айтсыз да сиз. Тукумбаев, siz конкреттүү сунуш айтпайсызбы? Окшош эле болбоду. Конкреттүү сунуш айтсызбы? Сунушта. Кайда карашмай. Эми бар. Тукумбаевдин сунушу боюнча урматтуу депутаттар. Урматтуу депутаттар. Урматтуу депутаттар, келиңиздерчи. Мени базар болуп отурду. Урматтуу депутаттар, Тынчтык Тукумбаевдин сунушу боюнча комитеттин чечимин колдоп берип болуңуздар боюнча сунуш берди. Добуш коюң, добуш берип болуңуздар. Төрайым койбодум. Төрайым койдум. Сырак турган кийин сунуш берген. Комитеттин коркунучу. Коюп коюңуздар да. Эми добушка коюп коюңуз. Кайталап Комитеттин коркунучу. Сунушу мына коркундуну колдоп бериңиз. Келбей, одолжение кылбай койгула. Койсуңар. Сунуш, Тукумбаевдин сунушу колго салам, добуш берип коюңуздар, келиңиздер. Тагыраак сабак коюңуз, биякта допушат. 7, 8, 9, 10. Сунуш өткөн жок. Урматтуу депутаттар, 11 болду. Урматтуу депутаттар, мен өзүм сунуш кылгам. Бул ЖКХнын айлыгын бөлүп берейин, калган комитет карап чыксын. Ошо менен кийинки сессия алып чыгайт. Ушул боюнча урматтуу депутаттар, Жук, айлык эмес, бул услугасын колдоп берип Жок, эми урматтуу депутаттар, келиңиздерчи, максат келгенчи. Менин сунушум боюнча маңыздана түшүнүктүү болду. Мыйзамдуу болсок, Мыйзам. эжеке. Мыйзам эмес. Азыр бекитип бергенде сиздер колдоно аласыздар, колдоно албайсыздарбы? Азыр 1,5 миллионду силер бекип берсеңер, ар жакта биз 6 миллиондон 1,5 миллион коет экенбиз, 4,5 миллион кайсы статьяга коебуз? Бизге ошону чечип бергиле. Мына 4,5 миллионду мына ушул статьяга койгула деп чечип бергиле. Хорошо. Хорошо, сунушту артка кайран. Анда урматтуу депутат